Ушундай эле 9 жыл. Кетип кеткен экен да. Акырын, ким могу? Немен өткөрүп кол операторду. Мына кой бергиле. Жерин кой бергиле. Кеп мындай турсаңар. Азыр айтып келди. Адахан Кисимбаевич, мекендештигибизде азыр 1000ге жакын адам көрүп атат, сарсаноо күтүп турушат. Не болду бүгүн ошондо бүттүбү? Бүткөн жок, эртең уланат кайра. Дагы уланат. Эртең жеке жолугушууларды эмне кылабыз дейт, жолугушабыз. Бир азамат келген экен, ушу Мадумаровго сүйлөп берем деп ошону күтүшүп атат. Ошо. Жакшы, эртеңге чейин. Жакшы. Урматтуу мекендештер, көрдүңүздөр. Аквал ушундай бүгүнкү күндө. Эми достор, дагы көрүп жатарбыз. Эмне болот, бирок өтө өкүнүчтүүсү. Урматтуу жарандар, жолго чыкпайсыз, тротуарда туруңуздар, жолго чыкпаңыздар. Beklezarovga ошо келаткан экен да? Beklezarovга ошо келаткан экен да? Убактында өкмөттө снайперлер сурайт экен деп атпадымы? Кайда? Ай. Ол буларга бир Beklezarovга көтөрүлүп кеп калган күйта. Жок, Beklezarovга. Урматтуу мекендештер, ушуну менен бүгүн биз түз эфирибизди аяктайбыз. Эртеңки Булар жолго да зап. Жол болду де. Чыккан жок. Алып эле бакыр. урматтуу мекендештер, эртең кайра эле саат 9:30-да ушул жерден жолугушабыз. Маалымат катары айтып коеюн. Урматтуу тарапташтар, саламатсыздарбы? Эртең эле ушул колдоочулардын баарын кайрадан тергөө иши уланат. Маалымат катары айтып коелу. Азыр Адахан Кимсанбаев чыгып, Бекназаров келип эртеге Мадумаровго карата против көрсөтмө берет экен. Сөздөн ушундай билдирди. Анан ушул тарапташтардын баарын эртең кайра чакырабыз, активдүү келип катышып бериңиздер. Сураныч. Азыр биздин телефондорго мына жерлерден 10го жакын группалардан кайрылуулар келип түшүп атат. Биздин өзүбүздү бул жердеги активисттер кеңешип, элди дүрбөтпөй турганга чакырып атабыз. Себеби азыр мыйзам ченемдүү көрүнүштөр менен мыйзам алдында так жооп берип, өз бир тараптуу боло алмайынча. Эгер ушул жол менен баса турган болсо, биз сөзсүз түрдө ар бириңиздерге маалымат беребиз, тарапташтар. Ага чейин бийликке кайрылуу жасап атышат, бийликке кандай сөздөрүн айтып, ата-апалар кайрылып атышат. Ошолор кайрылуу жасоо менен гана чектелип турабыз азырынча. Сиздерден сураныч, эч кандай бир мыйзамсыз кадамдарга барбаңыздар. Кээ бир жерлерден келип атат, администрациянын алдына, же болбосо ИИМдин алдына барып, Мадумаровду колдоо катары бир ой пикирибизди билдирели деп атабыз. Бизге азырынча бул көрүнүш керек эмес. Сураныч сиздерден бир гана мыйзам ченемдүү ушул Адахан Кимсанбаевич өзү сурак берип чыксын. Жагдайга жараша анан биз сиздерге маалымат тарата алабыз. Мындай кайрылуу телефон бирдемелерди берип алсызбы? Кайрылуу жасаса болот. Жерлерден, мисалы үчүн азыр Лейлек, мен Баткен областы боюнча былтыр кандидат болгондугуна байланыштуу область боюнча көптөгөн адамдар кайрылып жатат да, Айгүл кандай кылайлы, сени менен кеңешели, эмне кылайлы депчи. Кээ бир жерлерде провокационный сөздөр жүрүп атат. Жүргүлө администрациянын алдына баралы, жүргүлө тиги жерге баралы деген ушундай провокационный иштерге алдырбасын. Азыр мыйзам ченемдүү гана жол менен кетип жатат Адахан Кимсанбаевич. Булар чакырып атат, мыйзамын сыйлап келип жооп берип атышат. Эгер жагдай кандай болсо, биз дагы мыйзамда кандай жазылган болсо, ошол жол менен барабыз.
Эртең саат канчада? 9:30-га. 9:30-га. Дареги. Али Аскар Токтоналиев көчөсү 2/1. Барыңыздарды ушул жерден күтөбүз. Мүмкүн болушунча бүгүндөн да көбүрөөк болуп колдоп келип берип туруңуздар. Урматтуу мекендештер, ушул менен бүгүн биз эфирибизди аяктайбыз. Эртең кечен көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Ийгилик баарыңыздарга.